15 жыл ушу Асымбекова Гүлнара деген эжебиздин Бокси деген канализациясын мага кое беришип, биз жака ошонун баарын 15 жылдан бери сордуруп келгем. Канализацияңарды алгыла десек, мен деген ушу Камчыбек Кыдыршаевичтин партиясында иштегем, эч ким эчтеке кыла албайт, билген кишиңди чакырып кел деп, ушул күнгө чейин жээни Улам Кендирбаев деген СЫТта иштеген Чолпон Ата шаарындагы. Ушул күнгө чейин коркутуу үркүтүү менен эме кылып келет, экология келген, санэпидстанция бүт баары келген, жабылсын деп айткан. Бирок Асымбекова Гүлнара эже мен премьер-министр, зам министр болгонмун деп СЫТта иштеген Кендирбаев улан озгалык сөздөр менен коркутуу үркүтүү ушул күнгө чейин коркутуу үркүтүп келет. Булардын кылган иши туура эмес. Бир канча комиссия келген, аркы жайыт жерге шлангилерин таштап 4 бурчтук канализация салдык деп, 4 бурчтук бачокту көмүп коюшуп, забордун баарын алышып. Келип мына 100 метровка дейсиңер, 100 метровкаларга кирип алып, мына кылбаган баарын кылып атышат. Анан билбейм, буларды кандай кылыш керек, эч кимдин күчү жетпейт экен. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич. Эми сиздерге ишенип таянып келебиз, эмне үчүн өзү постоянно айтат. Мен деген ушу Камчыбек Кыдыршаевичтин партиясында иштегем, эч ким эчтеке кыла албайт, билген кишиңди чакырып кел деп, жээни Улам Кендирбаев деген СЫТта иштеген Чолпон Ата шаарындагы. Ушул күнгө чейин коркутуу үркүтүү менен эме кылып келет. Саламатсыздарбы, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен силерге айтып кетет элем, ушу кенедей кезимде эле ушу Береке пансионатында иштеп, 2000-жылдан бери ушу Береке пансионатын арендага алып иштетип келем. Бирок ушу иштетип жатканда ушу 15 жыл ушу Асымбекова Гүлнара деген эжебиздин Бокси деген канализациясын мага кое беришип, биз жака ошонун баарын 15 жылдан бери соргузуп келгем, сордуруп. 15 жылдан кийин уже эме кылгандан кийин канализацияңарды алгыла десек, азыр деген бир канча комиссия келген, бирок ушунун баарына көз жумуп келатышат. Мояктын баарын ушундай кылып мына тороп алышкан. Негизи арендага мен алып иштетип келем ушул жерде. Бүт канализация трубалардын баарын ташташкан. Эмне деген зам губернатор келген бияка, эмне деген экология келген, санэпидстанция бүт баары келген, жабылсын деп айткан. Бирок Асымбекова Гүлнара эже мен премьер-министр, зам министр болгонмун деп СЫТта иштеген Кендирбаев улан озгалык сөздөр менен коркутуу үркүтүү ушул күнгө чейин коркутуу үркүтүп келет. Анан билбейм, буларды кандай кылыш керек, эч кимдин күчү жетпейт экен. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич. Эми сиздерге ишенип таянып келебиз, эмне үчүн өзү постоянно айтат. Мен деген ушу Камчыбек Кыдыршаевичтин партиясында иштегем, эч ким эчтеке кыла албайт, билген кишиңди чакырып кел деп, ушул күнгө чейин жээни Улам Кендирбаев деген СЫТта иштеген Чолпон Ата шаарындагы. Ушул күнгө чейин коркутуу үркүтүү менен эме кылып келет. Мен өзүм деген 8 баланын энесимин. Ушул күнгө чейин баатыр энемин. Ушул күнгө чейин ушу Кендирбаев улан угроза менен келет да. Билгениңди кылып ал, колуңан эмне келет деп. Бирок булардын кылган иши туура эмес. Бир канча комиссия келген, аркы жайыт жерге шлангилерин таштап 4 бурчтук канализация салдык деп, 4 бурчтук бачокту көмүп коюшуп, забордун баарын алышып. Ушул жерге шлангилер ташталган. Келип ушул жердин баарын аркасын азыр турган домиктердин аркасын барып казсаңыздар, бүт шлангилер чыгат. Эмне үчүн присутствие комиссиялар келген, ушул шлангилер ташталып жердин асты менен кетип атканда. Бирок бир канча айттык, такыр көзгө илишпейт, эме кылышпайт да, мындай экологиясы деле келди, бир эме кылышпайт, көз жумуп коюп эле мына санэпидстанция келип жабылсын деген, жабылбай эле мына иштелип келет. Келип чогуу мыяктарды эме кылалы, ачкыла, чогуу тазалыкка чыккыла, анда мындай десек дагы, эмне кылып аласың, мен премьер-министр болгонмун дейт, партияда иштегемин дейт, Кендирбаев улан болсо мен СЫТтын чоңумун деп өзүн өзү эме кылышат да, баягы чоңдукка салышат. Анда карапайым элдер эмне кылышыбыз керек, ушунда кандай жардам күтүшүбүз керек. Садыр Нуркожоевич, мен сиздерге кайрылат элем, ушуга чара көрүп бериңиздер. Келип мына 100 метровка дейсиңер, 100 метровкаларга кирип алып, мына кылбаган баарын кылып атышат. Коркутуу үркүтүү менен ушул жерде мен ушунча бала менен угрозада жашап келем ушул күнгө чейин. Жардам бериңиздер, мен сиздерден жардам сурап кетет элем.